таблиг жамааты бул ислам эмес. Таблиг жамааты бүгүн толугу менен биздин жашообуздан чыгып кетсе деле бул ислам чыгып кетет деген маани эмес. Бизге каршы чыксаңар Кудайга каршы чыккандай болуп калат. Кудай сактасын андан деп туруп элдин көбүн ишендирип отурган болсо, дин менен саясаттын бири-биринен мындай айрылуусу керекпи? ал учурда дагы мисалы урусу болгон, начар адамы болгон. Шариат деген өзү эмне? Анда эмне үчүн бир ислам бар, бир Мухаммед пайгамбар бар, жүздөгөн шарият бар мисалы. Куй берсин да сен шариатка сен кимсиң каршы Кудай? Түшүнүгүн биздин коом туура кабыл ала алдыбы? Эл көрсүн кылына турган нерсе эмес ибадат. Мен билген ибадат купуя кылынат. Кудай менен болгон мамилемди экран сыртында тутайын. Жамааттардын азыркы учурда Кыргызстандагы ролу кандай? Диний түшүнүгүң бир аз мага жаккан жок. Сен өлтүрүп коюш керек. Өлтүрүп койсо сооп болот. Өлтүрүп эле тим болбой, үстүнө сооп дагы алгысы бар да, инсабы жок. Сени Кыргызстандан чыгарып салыш керек. Бизде аалым деп таанылган кишилер, менин оюмда аалым эмес ал кишилер. Элдерди ыйлатып койгон, көп адамдын оозун ачыра койгон киши аалым эмес. Таза кыргыз, анан мусулман болмоюнча бейишке кирбейсиң. Ошон үчүн мектепте 3 окуган адам азыр мурдасманда, бирок ошол мурдасмандалыгын диний бир кейипке ороп алган типтер чыгат. Абдан жакшы. Мен эгер мусулман эмес болсом, Кыргызстанда мусулман жок анда. Элмурат мырза, биздин подкастка кош келдиңиз. Саясий подкастыбызга, Политкаст. Достор, Элмурат мырзаны тааныштыра кете турган болсом, Түркиянын бүтүрүүчүсү, Түркиянын эң алдыңкы тарыхый университети Анкара деген университеттин бүтүрүүчүсү, дин таануучу, теолог. Бүгүн биздин подкастыбыздын темасы дин менен мамлекеттин ортосундагы байланышы. Ушунун алкагында болмокчу. Кош келдиңиз биздин подкастка. Рахмат. Сизди көргөнүбүзгө абдан кубанычтабыз. Биздин коомдо, деги эле дүйнөдө дин менен мамлекеттин ортосундагы байланыш өтө мындай актуалдуу бир четинен кээ бир жерлерде чоң кризиске учурагандай. Ошол себептен улам сизди да чакырдык. Чоң рахмат сизге келгениңизге. Биринчи менин суроом сизге: дин мамлекеттин жашоосунда кандай роль ойношу керек негизинен? Муну негизи эле биз диндин коомдогу функциясы кандай болуш керек деген нерсени азыр чечмелеп түшүндүрүп алсак, ал ошол мамлекеттин ичинде дагы кандай роль ойнош керек, бул өзү белгилүү болот деп ойлойм. Дин дегенде биз ислам жөнүндө сөз кылабыз го дейм, Туптура, биздин коомго жараша. Диндин, исламдын коомдогу миссиясы коомду адеп ахлактуулукка, руханий бир тереңдикке жетелөө болду, ушул гана. Мунун сыртындагы ибадат, ритуалдар, ар кандай жөрөлгөлөр, диний жөрөлгөлөр бардыгы ушул нерсеге кызмат кылууга тийиш. Кайсыл нерсеге? Адеп ахлактуулук жактан адамды бышып жетилдирүүгө жана руханий тереңдикке жеткирүүгө кызматчы боло турган гана аспаптар булар. Демек, диндин өзү жалпылап эле алганда диндин максаты, анын бар болуу, биздин арабызда жашоо миссиясы адамды адеп ахлактуу кылууга же көмөкчү болуу, руханий жактан тереңдетүү болсо, ушул менен чектелиши керек. Мунун сыртында саясий эч кандай бир рычаг катары колдонулбашы керек. Бул туура эмес нерсе. Же саясий мааниде кандайдыр бир жалпы элдин пайдасына, жалпы бир мамлекеттүүлүктүн пайдасына кандайдыр бир чечим кабыл алынып атса, мисалы үчүн бул жерде менин дагы ой пикирим бар, альтернативдүү, сага караганда мен жакшыраак ой жүгүрүп атам, сеники туура эмес, меники туура, себеби мен өйдө жактан дагы маалымат алып койгонмун деген нерселердин бардыгы абсурд. Бул тарыхта ислам жөнүндө эле сөз кылып аткан жокмун, азыр жалпысынан айта турган болсом, тарыхта дагы ушул нерсе болуп келди. Динди өзүнүн максаты үчүн, өзүнүн каалоо тилектери, койгон миссиясы үчүн бир инструмент катары колдонуу аракети дайым болуп келген. Ийгиликтүү болгон учурлар болгон, ийгиликсиз болуп кеткен учурлар болгон. Ийгиликтүү кайсыл ошондо? Ийгиликтүү тырнакчанын ичинде ийгиликтүү болуп кеткен учурлар мындай:
негизи айтпадымбы, дин саясий мааниде бир рычаг катары колдонулбашы керек. Бирок белгилүү бир чакан топ мамлекеттин ичиндеги же бир саясий күч эгер динди өзүнө бир инструмент катары колдоном десе, чындап эле бир канча жолу катар шайлоону уткан учуру болгон. Мисалы чындап эле коомдун көпчүлүгүнө өздөрүнө баш ийдирип алганга, коомдун көпчүлүгүнүн рационалдуу анан критикалык ой жүгүртүү, бизде сынчыл ойлом деп коебуз го. Неге мындай эмес деп экөөнү таразалап ой жүгүртүү мүмкүнчүлүктөрүн элден алып, бизди карап отура бергиле, себеби диний жактан дагы бул туура нерсе. Биз бир мааниде Кудай дайындаган, Кудай сүйгөн пенделербиз, бийликке келдик. Бизге баш ийүүңөр Кудайга баш ийүү деген мааниге келет. Бизге каршы чыксаңар Кудайга каршы чыккандай болуп калат. Кудай сактасын андан деп туруп элдин көбүн ишендирип отурган болсо, бул тырнакчанын ичинде бир канча жыл жанагы мен айткан саясий топтун же саясий күчтүн кызыкчылыгын орундатып бериши мүмкүн. А бирок жалпы мааниде элге, коомго, ошол мамлекетке бул узак убакыттуу, узак мөөнөттүү пайда алып келеби? Жок. Зыян алып келет. Тиги биздин коомдо акыркы учурда ушу дин темасы абдан активдүү козголо баштагандай. Дагы активдүү козголот кийин. Келечекте жакшы. Тиги мындай суроода дин менен мамлекеттин дин менен саясаттын бири-биринен мындай айрылуусу керекпи? Бөлүштүрүү керекпи? Анткени мен жана жогоруда айтпадымбы, биздин коомдо бул активдүү талкууланып баштады депчи. Кээ бир адамдар мамлекет менен динди аралаштырып бир мындайча айтканда теократиялык бир башкаруу системасын сунуштоо аракетин көрүп жаткандай да, биздин коомдо ушундай адамдар бар. Буга кандай көз караштасыз? Бул аракет мурдатан деле болуп келген. Мен таң калган жерим, бир учурларда мына бир канча жыл мурда кадимки телеканалдардын ичинде интервьюларда мындай видеолор бар эле да. Бирөө суроо берет, эме халифаттыкты качан курасыз? Иншалла курабыз, ушинтип дин менен жашасак кимге зыян болсун? Дин бар жерде ынтымак бар, өнүгүү болот, ошону аракет кылып деген учурлар деле болгон. Соттолбоду деле, камалбады, бир жоопко тартылбады, бир кызыктай бир. Биз светтик өлкөбүз да, мисалы үчүн. Негизи жоопко тартылыш керек, Менимче тартылыш керек. Светтик өлкө. Бизде светтик башкаруу дегенде жалпы маанисинен аныктамасы дин ишмердүүлүгү өзүнчө, мамлекеттин ишмердүүлүгү өзүнчө. Экөө бири-бирине аралашканга, кийлигишкенге акысы жок болчу. Анан биз бийликке келип дин менен башкарып койсок жакшы болуп кетет, өнүгүп кетебиз. Кур'ан-ы Каримди көтөрүп алып агитация кылган учурлар болду да, мисалы бизге добуш берсеңер мына менен башкарабыз депчи. Бул Кур'ан-ы Карим менен башкарып койсо же дин менен башкарып койсо өтө сонун өнүгүп, адилетсиздик нөлгө түшүп, мисалы соттор адилеттүү иштеп, мисалы уурдаган эч ким жок дегендей баардыгы өзүнүн кесибини так аткарып, ынтымакта баягы кой үстүндө торгой жумурткалагандай бир жашоо болуп кетет деген жакшы ниетти мен түз эле кабыл алам. Адамдардын, байоо адамдардын ушундай ниетте бир кыялда болуп аткан, бирок реалдуулук бул эмес. Реалдуулук бул эмес. Биз ушул ислам жөнүндө эле сөз кыла турган болсок, ушул байоо адамдар ушул ниетине, ушул кыялына каяктан кабылды? Ислам тарыхы жөнүндө туура эмес маалымат алгандыгы, туура эмес ислам тарыхын окугандыгы үчүн. Пайгамбардын учурунда жашоо мындай болгон экен, сахабалардын учурунда мындай сонун болгон экен, бирок реалдуу даталар муну көрсөтпөйт. Андай болгон эмес. Торгой кой үстүндө торгой жумурткалаган жашоо болгон эмес. Ал учурда дагы мисалы урусу болгон, начар адамы болгон, адам өлтүргүчү болгон, алдамчысы болгон. Даже пайгамбар жанында мындай физически жашап турган учурда дагы. Демек, bundan biz neni bilsek болот? Дин менен башкарып койсо, Кур'ан-ы Карим менен башкарып койсо, же шарият менен башкарылса, азыркыдан 2 эсе, 3 эсе, 5 эсе өнүгүп, жадырап, жайнап, жанагы 4-класска чейин окулган баягы жомокторду бар го, акырында бактылуу болуп жашап калыптыр деп бүтөт го. Ошондой бир нерсени үмүт кылып аткан болушу мүмкүн, бирок реалдуулук ушундай эмес. Ал үчүн биз элди ушундай туура эмес, бул бир мындай чоң операциянын бир бөлүгү болушу мүмкүн да. Жанагы элди биринчи ушундай нерсе менен сугарып туруп,
эртең ал референдум жасай элем, Кудай анын бетин ары кылсын го, мисалы. Ушундай бир абал жаралып калса, шарият менен жашайлыбы же мына светтик укук мененби десе, шарият менен дегендер көбөйүп кетип турган, шариятка өтүп кете тургандай бир абал жаратыш үчүн ушул тарых боюнча, ислам тарыхы боюнча туура эмес, демагогиялуу, сезимтал, реалдуу бир тарыхка таянбаган бир тарых түшүнүк ошон үчүн сиңирилдиби деп дагы ойлоп кетем да. Ислам тарыхын туура окуйлу, туура перспективадан артыкчылыктарын да окуйлу, бирок кемчиликтерин дагы окуйлу. Неге ушул кемчиликтер болду, неге ушул артыкчылыктар болду? Демек, пайгамбардын учурунда айталы, ислам нукуралыгы менен, тазалыгы менен бир мааниде ошол теократиялык бир башкаруу болгон болсо, бирок ошол учурда деле биз кыялдангандай жашоо болбоптур. Анда биз кыялдангандай жашоого жетиш үчүн эмне кылыш керек? Уурдай албай турган, мисалы, чагымчы чагым жасай албай турган, жалганчы жалган айта албай турган бир система түзүш керек да. Мына ошондо биз бактылуу жашайбыз, мындайча айтканда. Bunday укук жаратуунун жолу же эрежеси, алгоритми эмне? Көп окуш керек, билимдүү болуш керек жана биз жарата турган укуктук түзүм ушуга жараша болуш керек. Башкача билим менен келе турган нерсе, мунун көмөсү. Баягы элди айыптай албайм. Аларды мен мындай эмпатия жасап эле азыр түшүнүүгө гана аракет кылам. Көпчүлүгү өздөрүнүн деңгээлинде жанагы адилетсиздикке кабылган, жалганчылыкка кабылган, терс ба негативдүү жаңылыктарды окуйт, ушактарды угат дегенде, эгер шарият болсо ушул болбойт беле деп ойлошу мүмкүн. Бирок шарият менен башкаруу биздин бүгүн коомдук жашообуздагы проблемаларды, укуктук, коомдук, маданий бир топ жааттагы проблемаларды нөлгө түшүрүп коет деген бул бир миф. Ошо шарият деп сөз болбоду. Шарият деген өзү эмне? Жана ошол шариаттын азыркы биз жашап жаткан мыйзам менен ортодогу айырмасы кандай? Дин такыр башка нерсе, шарият башка нерсе, укуктук түзүм, светтик укук бул башка нерсе. Шарият диндин ар кандай түшүндүрмөсү, ар кандай чечмелениши. Бир эле ислам дини бар, жүздөгөн шарият бар. Бүгүн мисалы, бүгүнкү күндө актуалдуу жашап аткан тарыхта бүгүнкү биздин доорго жетип келбей, тарых барактарында жок болуп кеткен ошончо шарият бар деген сөз. Ушул нерсени так бөлүп алыш керек. Шарият менен дин бир деп ойлошот. Себеби эмнеге? Шариятты ошол Курандан, хадистен, динден алып туруп жазып атпайбы ошон үчүн дин депчи. Анда эмне үчүн бир ислам бар, бир Мухаммед пайгамбар бар, жүздөгөн шарият бар мисалы? Неге Орто Азиядагы исламдын чечмелениши бир шарият болсо, бул башкача нукта? Неге Жакынкы Чыгыштагы өлкөлөрдө бирөөндө карасак исламдын башкача чечмелениши, мисалы Иран менен Түркия кошула? Неге бирөөсү суннит, бирөөсү шиит? Неге экөө тең ислам, мусулман дейт, бирок түшүндүрмөлөрү такыр эки башкача? Неге Түркиянын өзүнүн ичинде мисалы ондогон, жүздөгөн башкача диний түшүнүк, тарикат, агымдар бар, бизде болгон сыяктуу? Арыраак өтсөк, жылдыйраак түшсөк, араб өлкөлөрү мисалы үчүн, ал жакта такыр дагы башкача бир шарият түшүнүгү. Демек, шарият менен башкарабыз дегенде мындай эле жалпак тил менен, өтө жалпак тил менен айткандай да, мен исламды окуйм дагы, ошодон мен эмнени түшүнсөм, ошону мыйзам кылып жашайбыз дегендин аты шарият менен башкаруу. Бул мүмкүн эмес. Сен башкача түшүнөсүң, мен бул жигит башкача түшүнөт. Кимдин шарияты менен жашайбыз мисалы? Диний башкарууну эгер шарият менен башкарууну эгер диний башкаруу деп түшүнүп атсак, кандай биз буну түшүнөсүз? Диний башкаруу менен биздин светтик укуктун ортосундагы эң негизги айырма, светтик укукта кандайдыр бир норма коюларда, мыйзам жазылат, же кандайдыр бир норма коюлат. Бул жерде ал мыйзам биздин коомго пайдасы, зыяны кайсы? Муну рационалдуу акыл менен, светтик бир акыл менен эле отуруп, таразалап, талкуулап, бул эмес, бул жакшыраак экен деп туруп бир норма кабылат. Жакшыраак эмес болсо каршы чыксаң болот дегендей. Диний башкарууда же тырнакчанын ичинде шарият менен башкарууда ошол мен эң акыркы айткан пунктка мүмкүнчүлүк берилбей калышы мүмкүн болгон жерлер бар. Себеби шарият менен башкар дегенде, мына менин шариятым менен башкарасың, менин шариятымда мисалы үчүн мыйзамды дин адамдары коет,
алардын айтканына каршы чыкма, сен акылың жок деп туруп бир пункт киргизип койсо, жок талкуулабайлыбы, мунун зыян пайдасын бир өлчөбөйлүбү дей турган опция жок болуп калат бул жерде. Деги эле шариятта андай опция жок, Жок болуп калган жерлери бар. Себеби шариятты айтып атпаймынбы, ар ким ар кандай түшүнөт депчи. Бизде кооптонулуп аткан шарият эмне үчүн кооптонуп атат? Шариаттын ичинде бир топ пункттар бар, бир топ принцип, бир топ догмалар бар, мисалы үчүн. Ал жерде акыл жүгүртүүгө мүмкүн эмести. Ошону алып келип мага укук деп киргизип, эми сен ушуну аткар дегенге мен макул болбойм да, мисалы үчүнчү. Эң коркунучтуу жери ошол. Эгер шарият менен башкарабыз же тырнакчанын ичинде шарият менен башкарабыз деп туруп, ал шарияттын ичинде жанагы мен айткандай бүгүн салыкты 2 эсе көтөрөбүз. Бирок бул теманы талкуулаганга биздин укугубуз, шарият укугубуз тыюу салат десе, бул жашап кетиши мүмкүн болбогон бир укуктук бир нормада. Жана элге дагы мунун пайдасы жок, зыяны бар. Же болбосо мындан сырткары аялдар университетте окубасын деген бир норма. Буну мисалы практикада да көрдүк да, Ооганстанда Талибан бийликке келгенден кийин ошого окшогон бир кызыктай нормалар кирди. Негизи дүйнөлүк биз жанагы светтик укукта ар ким билим алууга тең укуктуу. Анан баягы апалары караңгы окубаган апалардан билимдүү, анан мамлекеттин келечегине жараган сопсонун балдарын туулуп тарбияланып чыгышы деле мүмкүн эмес да. Кыргызда макал бар, атасы жиндинин, бирөө жинди, энесинин баары жинди дегенчи. Анан мисалы бизде дагы мисалы шарият менен башкарабыз деп аялдар окубасын десе, мисалы үчүн. Неге аялдарын жолдо жүрсө эркектерди күнөөгө түртүп коет экен, ошон үчүн үйүндө отурсун десе, анан кой, андан көрө эркектерди көзүңөрдү тыйгыла деп айталы дагы, булар окуй берсин да, сен шариятка сен кимсиң каршы чыккыдай, конституцияга каршы чыгып атасыңбы дегендей кылып бизди жакадан алып барып камаса, мисалы үчүн. Дал ошол себептен мүмкүн эмес деп ойлойм. Светтик укук менен жашоону бир маанында баягы капырлардын мыйзамы, динге каршы жашап атат деп ойлошот да, ушул эң чоң жаңылыштык да. Бул деле балким жанагы адамдардын мээсини уулаган бир операциянын бир эмесиби деп коем да, бир бөлүгүбү депчи. Себеби светтик бүгүн реалдуу шарттарды сүйлөшө турган болсок, Кыргызстанда светтик өлкөдө жашаганда диний жактан адам толук кандуу жашайбы, же шариаттык өлкөдө жашаса диний жактан толук кандуу жашайбы десе, мен светтик дейт болчумун. Бул көп ичин дагы ачып кете берсек болот да. Ошол светтик түшүнүгүн биздин коом туура кабыл ала алдыбы? Жок, ала албады. Анткени динге бир каршы деп тарабынан түшүндү. сүйлөшсөң, ошо бир тарабынан сүйлөшсөң, светтикти мындай атеисттик жанакындай бир баалуулук катары кабыл алгандар бар. Атеисттик эле эмес, динге каршы атай жок кылам диндин дегендей душманы катары кабыл алышат. Негизи светтик деген бул өзү эмне? Светтик жана айтканыбыздай эң жалпы маанде жасалган биз айта ала турган аныктамасы, мамлекеттин башкаруусуна диний башкаруу аралашпаш керек. Диний чөйрөнүн өзүнүн ичиндеги иштерине, өзүнүн ишине мамлекет аралашпаш керек, кийлигишпеш керек деген сөз болду. Эгер чектен чыгып, мисалы менин диний түшүнүгүм могул магазиндеги бир товарды барып бекер алып ал деп атат, ага мен акча төлөсөм күнөөкөр болуп калат экен, бекер алып алсам болот экен дей баштаса, ал жерде мисалы жок, бул жерде укуктук норма бар. Сен мамлекет сенин диний чөйрөнүн мисалы ичине кийлигишпей атат, бирок мамлекеттин дагы түзүмү бар да, мисалы бирөөнүн акысын сурабай же акысын төлөбөй туруп алба деген норма бар. Ушуну келип бузам десең, жок, буну буза албайсың, менин немеме аралашпа дегендей. Ибадатын кылсын, рухий тереңдигин жашасын, жашоонун маани маңызы, адеп ахлактуулук жактан өзүн дагы сонун деңгээлге чыгаруу деген нерсеге светтик норманын эч бир учурунда тоскоолдугу жок. Светтик эмес, ошол шарият менен диний башкаруу дегенде биз муну түшүнүп атабыз да, бул жерде дин оригиналдуу өзүнүн максатынан уже чыгып кетип атат. Себеби башында айтпадыкпы? Дин, өзгөчө ислам жөнүндө сөз кыла турган болсок, эң чоң максаты кишини адеп ахлактуу, дагы адеп ахлактуу киши кылуу жана руханий бир тереңдик берүү гана. Туура жашоонун жолун көрсөтүү гана. Саясатка бар, сөзсүз бийликке сен дагы кел,
сен башкар, кийлигишиң керек деген норма жок да. Бул кийин карады, мисалы диний түшүнүктөгү адамдар, диний түшүнүк оңой жайылып атат, тараптарлар көбөйүп атат, мисалы үчүн катмар калыңдап атат. Бул бир күч, бул бир чың алуу. Биз тарап күчтүү турбайбызбы деп туруп анан анда эмнеге тиги чоң казанга мен деле башым салсам болот экен да дегендей бир жеке кызыкчылык аралашкан бир кадам деп ойлойм. Жана бул диндин оригиналдуу маани максаты, функциясынан дагы чыга баштаган бир чеги деп ойлойм. Азыркы учурда дин, ислам дини Кыргызстандын саясий жашоосуна кандай таасир этип жатат? Аябай сонун таасир этип атат деп айта албайм. Тилекке каршы эң эле балким биздин кыргыз коомчулугу үчүн бул нерсе зыяндуу деп ойлойм. Саясий кишилер, саясий бир зоолосу бар, мисалы өкмөттүн ичинде белгилүү бир деңгээлде дейли, же жогорку кеңеште, же өлкөнүн башындагы киши дейли. Мисалы үчүн диний жаргондор менен, диний анча мынча терминдер менен, мисалы үчүн сөздөрдүн арасына кошуп кеткендиги жанагы жалп бир кыска убакытта, кыска мөөнөттө пайда берген сыяктуу көрүнүшү мүмкүн. Мисалы, биздин саясатчыларыбыз дагы Кудайдан коркушат экен, биздин саясатчыларыбыз дагы Алланы эстеп сүйлөйт экен. Демек булар жакшы адам окшойт дегендей бир кыска мааниде пайда келтиргендей бир гармония, жасалма бир гармония жараткандай болушу мүмкүн. Бирок узак убакыттуу, биз дайым узак убакыттуу мөөнөттү карашыбыз керек да. Себеби биз бүгүн барбыз, бүгүнкү саясатчылар бүгүн бар, бирок биз эртең жокпуз. Бирок мамлекет түбөлүккө кетиш керек да. Дал ошол себептүү мындай узун мөөнөттү караганда зыян берип коебу деп ойлойм. Себеби шайлоо болсун же кандайдыр бир саясий тарапка, күчкө адамдардын симпатиясын тартуу иш жүзүндө реалдуу жасалган кызмат менен, реалдуу жасалган результат менен көрсөтүлүш керек деп ойлойм. Мечиттин жанында түшкөн сүрөттөр менен эмес, мисалы шайлоонун алдында жана камералар көп жерде митингке барып бир жаш баланы көтөрүп эки бетинен өп, жана мен балдарды сүйөм дегендей бир нерсе жаратып атпайбы ал жерде. Же болбосо бир сөзүндө Аллахым буйрса деп айтып атат. Бул эмес. Себеби бул жерде адамдардын эркин тандоосу манипуляцияланып аткан болот. Биз реалдуу баягы факт менен, реалдуу бир эл үчүн жасалган мындай реалдуу кызмат менен тандашыбыз керек эле да. Бизди кимдер башкарсын деген адамдарды. Диний сезимдерин кыткылай баштаса, мисалы үчүн, буга ошол улутчулдук да кирет. Мисалы кээде кыргызым үчүн өлүп берем деп атып эле анан Кыргызстандын ичиндеги башка улуттар жашаган жерге барып, ал жака оогон бир риторика колдоном десе, мисалы, бул дагы берки кандай күнөө болсо, бул деле ошондой күнөө да, диний тил менен айта турган болсокчу. Дал ошол себептүү бизде диний кырдаалдын, диний жааттын мамлекеттик башкарууга таасири бир аз терстей болуп атат. Өкүндүргөн жери мамлекеттик саясат деле буга макулбу, же акырын күрөшүп келатабы, же кызыктарбы, мен биле албайм. Себеби биздин өлкөдөн азыр өрнөк бере турган болсом, урушуп чабышып жатпайбыз да. Мен чет мамлекеттен бир өрнөк берейин. Диний риториканы сонун колдонгон, шайлоодо электораттын көбүн диний жактан алган партиянын мүчөлөрү кечинде үйүнө барып, таң аткычакта арак ичип отуруп, кадимкидей светтик жашоонун баягы чучугуна чейин жашаган адамдарды биз көрдүк. Бул кайсыл жерден зыян? Эл ойлоп атат. Бул чындап эле Алладан коркуп анан биздин оюбуздагы жанагы кой үстүндө торгой жумурткалаган жашоону алып келе турган киши турбайбы деп добуш берип атат да, мисалы үчүн. Бирок ишмердүүлүктө реалдуу бир натыйжаны жаратууда аны биз көрө албай келебиз. Бирок риторика ошол, добуш ошол, дагы калыңдап кетип атат. Мисалы, балким альтернатив оппозициячыл бирөө бар дейли, мамлекетке дагы жарамдуу бир проектилери бар, ой пикири бар, траекториясы бар. Бул дал ошол диний риториканы булар өздөрүнүн пайдасына колдонуп койгондугу үчүн бийликке 5 жыл кийин келди, же 10 жыл, 20 жыл кечеңдеп келди, бирок мамлекет 20 жыл бою канчалаган зыян тартып калды. Ошол эле мынтип кол чабап туруп добуш берип аткан адамдар өздөрүнө зыян болгонун сезбейт да.
алардын жоопкерчилиги бар эми, бирок толук эле алардын жоопкерчилигинде болбогон нерсе. Андыктан саясат менен дин бир арага келсе, чыныгы бир эле учурда комедия, анан бир эле учурда трагедия пайда болот го деп ойлойм. Ооба, туура белгилеп кеттиңиз. Чынында биздин саясатчылар да бул динди аябай активдүү колдонуп келишет го. Чындыгындачы аттуу баштуу саясатчылар эле ошо дин риторикасын, мисалычы жанакындай дин ритуалдарын шайлоонун алдында аткарышып, бирок анын артында чындыгында аткарышабы, ал дагы чоң суроо да. Анан ошол саясатчылардын ошол дин маселесин негизи эле жанакындай динди өздөрүнүн максатында колдонуусу өзү туурабы? Туура эмес. Ошол диний ритуалдар болсун, мисалы диний атрибуттарды коюп, мисалы видеого сүрөткө түшүү же ажыга барып аны видеого чыгарып, мисалы үчүнчү саясатчылар кылып эле атпайбы мисалы бул нерсени. Нарагында ошол нерсени кылабы кылбайбы деп атабыз. Бул такыр башка маселе. Айталы кылбай атсын. Биз үчүн кызык эмес. Бирок мен билгенден ибадат купуя кылынчу нерсе да. Көз кылып, эл көрсүн кылып кылына турган нерсе эмес ибадат. Мен билген ибадат купуя кылынат. Ал себеби ибадат адам менен, пенде менен Кудайдын ортосундагы мамиле. Мисалы, мен аялымы канчалык жакшы сүйөм көрүп койгула, же балама кандай шоколад алып бердим күндүгө көрүп койгула деп эле ар күнү эле Фейсбукка, Инстаграмга чыгара берсе, бир моменттен кийин көргүм келбей баштайт дейм. Ал сен балаң менен ортоңдогу сүйүү, аялың менен ортодогу сүйүү. Аны биз эмнеге Кыргызстан боюнча көрүп отурушубуз керек да, мисалы үчүн. Мен билгенден диний ибадат, адамдын диний жашоосу, диний тереңдиги дагы ошого окшош нерсе. Болгондо дагы саясий бир деңгээли жогорулап, зоолосу жогорулап калган адам эгер чын көңүлдүү, чын ыхластуу, жүрөгүндө кири жок болсо, мына нерседен өзүн тыйыш керек деп ойлойм. Кайсы нерседен? Мени адамдар диний кишилик катары көрүп эле ошодон симпатиясы түшүп калып, анан мен туура эмес кадам жасасам дагы эртең мага добуш бербей койгондун ордуна добуш бере берип, жаңылыш кадамга кирип калбасын деп, мисалы, ошол тереңдик болуш керек эле. Андыктан мен Кудай менен болгон мамилемди экран сыртында тутайын, купуя тутайын, муну баягы көз кылбай, адамдардын эл көрсүн кылып, алардын муну демагогия деп коет, баягы сезимдерин кыткылап, аларды реалдуу, рационалдуу бир кызматы менен эмес, сезимдери менен алардын симпатиясын, добушун тартайын дегенге менимче чын ыхластуу адам барбайт. Ислам тарыхынан өрнөк бере турган болсок, пайгамбар өлгөндөн кийин, пайгамбар дүйнөдөн кайткандан кийин дейли, пайгамбар дүйнөдөн кайткандан кийин, андан кийин такка чыккан киши Абу Бакир. Мага аябай таасири мындай жакшы болду да ушул окуянын. Сен чыгып эми мамлекетти башкар, ушинтип эле пайгамбар дүйнөдөн кайтса эле баш жок калат белек, башкар эми деп анан шайлоо болуп, ал башкарууга өткөндөн кийин кутбасында мынтип айтат: макул, мен башкарам, бирок силерден бир шартым бар. Эгер туура жолдо кетип атсам, мага колдоо көрсөтөсүңөр. Дайым мен өзүм кыла албай калышым мүмкүн, дайым команда керек, колдоо керек. Бирок мен жолдон чыгып баратканымды көрсөңөр, сөзсүз түрдө менин алдыма чыгып жолум тосконго, мына жериң ката деп бетиме айтканга сөз бербесеңер, өтпөйм азыр дейт. Менимче бир башкаруу модели катары чын ыхластуу бир саясат жүргүзөм деген адамда ушул түшүнүк болуш керек. Анан азыр мен жеке адамдын өрнөгүн бердим, жана аялын канчалык сүйөт, баласына канча шоколад алып бергенин айтып бербесин деп. Саясий бир зоболого, деңгээлге келген адам бул жалгыз Айбек эмес же жалгыз Элмурат эмес. Аркасында мисалы 150 000 добушу бар, же эмеге өкмөткө кирсе, жалпы Кыргызстан боюнча кандайдыр бир бөлүмдө сен жооптуусуң, ошончо адамдын жоопкерчилигин алып келдиң деген сөз. Мына ушул жерде жеке диний сезимдерин, жеке ички дүйнөсүн, өзүнүн Кудай менен боло турган жеке мамилесин, же үй бүлөсү менен боло турган жеке мамилесин коомго сатканга моралдык укугу жок деп ойлойм. Кыргызча айтканда уят болот, диний тил менен айтса күнөө болот деп ойлойм. Азыр сиздин сөздөрүңүздү угуп жатып бир окуя эсиме түштү да. Жакын бир тааныш бала айтып калды:
башчыны сындабаш керек депчи. Мгм. Башчыны, амирди, Мгм. президентти сындабашыбыз керек дейт Мгм. да. Ал канча башкарса ошончо башкарышы керек Мгм. деп айтып атат да. Анан ал өзүн ошол дин жолунда жүргөн адам катары эсептеп жүргөн адам. Анан мен ага суроо бердим да, кантип президентти сындабайбыз? Кантип президентти тактыдан түшүрбөйбүз? Эгерде ошол президент элине карата кыянаттык менен башкарып жатса Мгм. депчи. Анан кийинчерээк жакшылап анализдеп, сураштырып көрсөм, ошол таанышым белгилүү бир диний жамааттан экен да. Мгм. Ар кандай жамааттардын түшүнүктөрү ар кандай болуп атпайбы Кыргызстандачы азыр? Ар Анан кандай шарият деген сөз бул. анан негизи эле ошол жамааттардын азыркы учурда Кыргызстандагы ролу кандай? Таасири бар. Таасири бар. Бирок бул кыргыз коомчулугу үчүн позитивдүү бир таасирби? Жок. Азыр мен эмени айтайын дедим эле. Башчыны сындабаш керек. Ал туура эмес кылып атса дагы. Мен дароо эле ойлогом, ошол бир кандайдыр бир диний агымга тиешеси бар киши го депчи. Мен бир тарыхый фактын айтып берейин. Мухаммед пайгамбар дүйнөдөн кайткандан кийин 4 жолу, андан кийинки 4 шайланган президент, халифа шайлоо менен келет бир мааниде. 5-чиси 4-чүнү переворот кылып туруп, келип бийликке отуруп алган адам. Анан ислам тарыхы боюнча ал жерде жашаган адамдар андайды көргөн эмес да. Пайгамбардан кийин тандоо менен сизиң менен да келип аткан проблемалар болгон албетте, бирок тандоо менен келип атып эле. Анан сен могу биз пайгамбардын орун басары деп атсак, бул кишини сен аны барып согуш кылып туруп эле өлтүрүп туруп өзүң бийлигине отуруп алдың го деп туруп, элде мындай толкуу пайда боло баштаган. Муну жана переворот кылып отуруп алган киши Муавия бин Абу Суфьян муну байкап туруп, элди кантип басып койсок болот? Ары ойлон, бери ойлон, ар кимге тапшырма бер. Акыры мындай бир формула табышат. Ислам тарыхында тагдыр түшүнүгү туура эмес маани маңыз чечмелениши менен биринчи мода болгон доор ушул доор. Тагдыр деген түшүнүктү Курандан алат жана анын ичин маңызы мынтип толтурушат. Тагдыр бул бешенеге жазылган нерсе. Эгер сен бешенеге жазылган нерсеге каршы чыксаң, Кудайга каршы чыккан болсуң. Менин Алини бийликтен түшүрүп, ордуна бийликке отуруп алышым бул менин тагдырыма жазылган нерсе. Менин силерге падыш болушум менин тагдырыма жазылды Кудай тарабынан. Силердин мага кул болуп жашоочуңар силердин бешенеңерге жазылды. Эгер биз муну өзгөртөбүз десеңер, Кудайдын койгон эрежесине каршы чыккан болосуңар, кааласаңар кылып көргүлө дегендей. Тагдыр түшүнүгү биринчи жолу ислам тарыхында ушундай туура эмес маани колдонгондо жанагы каршы чыгабыз, толкуйбуз, эмне болуп атат дегендердин баары жели чыгып отуруп калган, мындайча айтканда. Эми кайра эле ошол таанышыңызга суроо да, мисалы үчүн башчыны сындабаш керек, башчыны туура эмес кылып атса дагы конструктивдүү дагы сын пикир айтпаш керек. Ал себеби ал башчы, Кудайдын балким жер бетиндеги көлөкөсү, орун басары дегенге окшогон нерсени айтышат. Эгер андай боло турган болсо, тагдыр түшүнүгүн алкаганда муну кандай чечмелейсиз? Балким сиздин бүгүнкү ушул айтып аткан азыр 2-3 сүйлөмүңүз ислам тарыхында Умаяттар доорунун башталышында ошол Абу Суфьян тарабынан саясий кызыкчылыгын коргош үчүн ичи маңызын өзгөртүлгөн тагдыр түшүнүгүнүн курбандыгысызбы? Ошону айтып аткандырсыз балким. Жанда эмеспи? Же айталы, биз ислам тарыхында ошол переворот менен түшүп калган Азирет Алини дагы сахаба дейбиз, эме халифа дейбиз. Андан кийинки Муавия бин Абу Суфьян аны переворот кылып түшүрүп туруп турган, ал дагы халифа. Кимиси күнөөкөр ошондо? Биз билгенден халифа мусулмандардын лидери, бул бейишке кириш керек болгон адам да. Сындабаш керек эле башчыны десек, Муавия тозокко кетиш керек. Ал сындамак түгүл, аны жанын алып туруп ордуна отуруп алып биз аны деле халифа деп атабыз да, мисалы үчүн. Андыктан бул адамдарды оңой башкарыш үчүн тарыхтын белгилүү бир доорунда
саясий кызыкчылык үчүн жаратылган бир түшүнүк. Бул дүйнөдө башчы эмес, пайгамбар дагы майда чүйдө каталарды кетирген. Күнөө категориясына кирбейт деп коебуз биз аны. Пайгамбардын дагы майда чүйдө каталары кеткен. Пайгамбар дагы пенделик кылып, майда чүйдө ката кетирген дүйнөдө өлкө башчы болсун, же андан дагы чоң статус болсо сөзсүз ката кетирет. Конструктивдүү сын пикир менен андай эмес, мындай кылсак болобу деген мамлекеттин атайы машинасы, атайы бир бутактары сөзсүз болуш керек. Жана конструктивдүү түрдө, эгер чындап эле чоң каталар кетип атса, өлкөгө зыян бере турган кадамдар жасалып атса, албетте муну укуктун чегинде конструктивдүү бир түрдө сындалыш керек, чара көрүлүш керек деп ойлойм. Бул динге каршы келген, маршы келген жери жок. Бирок мен бир жамааттын лидери болсам, мага мамлекеттин тынчтыгы, мамлекеттин бейбитчилиги кереги жок. Мен өзүм жамааттын кызыкчылыгын коргоп, бир жакшыраак акча шараккан жерге илешким келсе, мен муну риторика катары колдонуп коюшум мүмкүн. Кийин мен силердин башыңарга өткөндө ортодогу торттун 3төн 4-үн мен жейм, 4төн 3-үн мен жейм, 4төн 1-ин силер жейсиңер, анан мага каршы чыкпайсыңар. Неге? Себеби мен силердин башчыңармын дегенге даярдаш үчүн мен айтып коюшум мүмкүн. А силерде дагы мисалы үчүн критикалык ой жүгүртүү жок болсо, ислам тарыхы жөнүндө туура бир перспективадан бир ой пикир анализ жок болсо, ушундай турбай деп алданган бойдон өмүр өтүп кете бериши мүмкүн. Реалдуу нерсе эмес бул. Ошол жамааттар менен мамлекет кандай иш алып барышы керек? Анткени Кыргызстанда чындыгында акыркы учурда ар түрдүү жамааттар аябай көбөйүп кетти да. Ар кайсы жамааттын көз караштары ар кандай. Кээ бирөөнүкү бири-бирине каршы келет, кээ бирөөнүкү жанакы мындай демократиялык, биздин түзүмүбүзгө каршы келет. Мисалы, оппозицияга да жол бербегендер барсын да багыла депчи. Мисалы, ушундай бир жамааттар менен мамлекет кандай мамиле курушу керек? Негизи болгондугу дурусбу ушундай ар түрдүү жамааттардынчы? Болгондугу дурусбу, дурус эмеспи, муну айта албайм. Бул бирок реалдуу бир чындык. Адам жашаган жерде, коом жашаган жерде баары окшош ойлонбойт. Ар кандай ойлонушат, ар кандай түшүнүктөр, мектептер, эколдор курулат. Мисалы үчүн, мамлекет кандай карым-катнашта болуш керек? Жеке пикиримде, укуктук норма так сакталыш керек. Менин эркиндигим сиздин эркиндигиңиз башталган жерден бүтүш керек. Болду. Мамлекет азыр мен ойлойм, мына Кыргызстандагы азыр эле жазылган нормалар ушул жаатта толук кандууга жакын өзүнүн функциясын аткарса, эч кандай зыяндуулугу жөнүндө эч кандай бир анын терс таасирин деле биз көрбөйбүз. Себеби мунун алдын алыш мүмкүн эмес. Сен андай эмес, мындай ойлон деп айта албайбыз. Бүгүн маалымат технология доору өнүккөн, ар ким ар жактан окуйт, ар кандай түшүнүккө ээ болот дегендей болгону мамлекеттик нормага, мамлекеттик мыйзамдарга так баш ийсе, биз ушуну камсыз кыла алсак, эгер коркуунун кажети жок деп ойлойм. Ар кандай түшүнүккө ээ боло берсин, ар кандай Кудай түшүнүгү болсун, ар кандай пайгамбар түшүнүгү, ар кандай акырет түшүнүгү, ар кандай ибадат түшүнүгү болгону ошол рухий тереңдикке пайдасын тийгизип атабы алардын түшүнүгү? Макул, тийгизип атса, сонун адептүү кылып атабы ошол түшүнүктөр адамды? Адептүүлүккө дагы жетелеп атат, макул. Бирок менин жанагы айтканымдай диний түшүнүгүм, агым, мисалы айталы, бизде бир лидер бар, шейх бар. Ал айтты, менин мамлекеттик мыйзамдарга баш ийип жашашым күнөө болот экен. Себеби капыр жазган мыйзамга баш ийип атам да, ошон үчүн күнөө болот экен. Мен ошон үчүн баш ийбей эле жашасам болобу десе, ошол жерде жана мамлекеттик норма, мыйзам деген машина так иштеп койсо, болду ошол эле. Же болбосо мына сен диний түшүнүгүң бир аз мага жаккан жок. Анан ошон үчүн сен диний түшүнүгүң сеникиндей кылып эмес, меникиндей кылып өзгөрткүн деп келип жолдон тосуп алып сүйлөп, мисалы үчүн башың оорутуп кайра ар кандай суроолорду бере берип, үйүңө чейин такылдатып келип дегендей, мисалы, же мисалы мен өзүмдөн деле өрнөк берсем, бир YouTube каналым бар, бүгүнгө чейин бир канча
бир 70-80 макала жаздым социалдык тармактарда. Мисалы үчүн менин диний түшүнүгүмөн улам көпчүлүктүн диний түшүнүгүнө окшош эмес. Демек исламий түшүнүгүм, исламий чечмелөөм. Мисалы сени өлтүрүп коюш керек, өлтүрүп койсо сооп болот. Өлтүрүп эле тим болбой, үстүнө сооп дагы алгысы бар да, инсабы жокчу. Сени өлтүрүп койсо болот, анан сени өлтүрүп койсо сооп болсо керек, сени Кыргызстандан чыгарып салыш керек, Ушундай адресиң берчи деген. Бул ушул жерде бул уже диний эркиндик эмес. Бул уже кийлигишип атасың. Бул жерде ошол мамлекеттик норма, мыйзам так иштеп койсо, көп түрдүүлүк, көп жамааттуулук бизге зыян деле бермек эмес. Бирок эгер эртең келип менин диний түшүнүгүм сенин диний түшүнүгүңдү, кызыкчылыгыңды тартып алганга уруксат берет, демек мен сенден мал мүлкүңдү тартып алсам, сенин эркиндигиңди чектесем, сенин укуктарыңа мен кийлигишсем, бул менин диний эркиндигим дей турган деңгээлге жете турган болсо, анда чоң маселе, проблема болот. Антан мамлекеттик машина бул жерде мыйзамдардын так иштөөсү, так көзөмөлдөнүүсү, күчөтүлүүсү керек го деп ойлойм. Мисалы Кыргызстанда Түркиядан чыккан кызмат жамааты дагы аябай активдүү иш алып барат да. Бул жакшыбы, жаманбы, аны билбей. Сиз кандай ойдосуз буга? Жакында эле ошол жанагы Сибат мектептеринин алкагында дагы бул талкуу жанданбадыбы? Түркияда дагы 2016-жылы жа окуялар болду. Буга кандай көз караштасыз? Түркиядагы окуя Түркияда калды деп ойлойм. Кыргызстанда бизге кандай анын оң жана тетири таасири бар эле десе, булар душман, эл душманы, анан такыр булардан пайда келбейт деп Түркияда мисалы саясий бир риториканын алкагында айтылгандай айткым келбейт. Мен өзүм көзүм менен көрүп, өзүм бирме бир күбө болгон нерселер эмес. Ошол кызмат жамаатынын ичинде деле же тиешелүү болгон агайынылар бар, мисалы тааныштарым бар, балким дос болуп калдык деген деңгээлге чейин жакын жүргөн адамдарым бар болушу мүмкүн. Мектептен сапаттуу билим алган, ошол сапаттуу билиминин негизинде университетте окуду, андан кийин тыпыйтып сонун тиричилик кылып, бала чакасын багып, сопсонун Кыргызстандын мыйзамдарына баш ийип эле жүргөн адамдарым бар, мисалы үчүн. Алардын ичинде демек бул жакшы эле жактары деп ойлойм. Жалпысынан бир гана бул кызмат же ушул Фетхуллах Гүлендин тарапташтары эмес. Мен жалпысынан жамааттык бир түзүмгө ынанбаган, мен аны мындай баалуу деп эсептебеген бир өзүмдүн позициям бар. Неге? Бир орток өзгөчөлүктөрүнөн улам. Бул Фетхуллах Гүлендин жамааты үчүн дагы, таблик жамааты үчүн дагы башка биздеги жамааттар үчүн дагы өтүмдүү. Эгер бир жамаатта биз туура менен туура эмести өзүбүздүн мээбиз менен, билимибиз, башыбыз менен бөлүп карап ала албайбыз, буга биздин мээбиз жетпейт. Андыктан биз диний лидерибизди угабыз. Ошол диний лидерибиз кандай позицияны айтса, биз ошол позициянын атын камчылайбыз дей турган бир позицияга түшсө, ушул себептен улам мен жалпы жамааттык бир түзүлүшкө каршымын. Туура исламий бир жашоо, туура бир мыктай бир мусулман болом деш үчүн бир жамаатка тиешелүү болуштун кереги жок. Алла Таала менен түп-түз эле байланышта болуп, ынтымакта болуп, такыба болуп, сопсонун жашаган мүмкүн. Жана бул Кыргызстандын мыйзамдары чектеп коет, анан кийин жамаатка кирбесем дуам кабыл болуп калбайт дегендердин бардыгы жеке жамааттык кызыкчылыктар үчүн кандайдыр бир топтун исламга жабыштырылган түшүнүктөр булар. Булардын такыр кереги жок болчу. Эгер чындап эле мен билбейм, менин шейхим билет, ошонун айтканын гана мен туура позиция деп эсептейм дей турган болсо, бул аябай кооптуу нерсе. Неге кооптуу нерсе? Түркиядан өрнөк берип калдыңыз. 2016-жылы ошол төңкөрүш болот деп ошого аракет жасаганда, мисалы, мен ошол жакта болчумун. Интернеттен кабарларды тынбай окуп атканмын. Төңкөрүш жасалды, биз бийликти алып койдук деп түрк куралдуу күчтөр айтат. Анан кийин өкмөттөн жок, биз берген жокпуз дейт. Анан эл экиленип калып баягы. Эртең ким бийликке келет да, ким жака секирип өтө калсам дегендей, куралдуу күчтөрүн колдойм деп жазып жүрсөмбү же өкмөттүн жанындабыз деп жазып койсомбу деп
мындай экиленип калган маалда бир эки саясий партия мен бааладым аларды. Дагы эртеңки күнү не болушу белгилүү боло элек маалда биз мыйзамдуу шайлоо менен келген бийликтин жанындабыз деп билдирүү чыгарышты. Бир канча диний топ бир канча саат күттү ушул билдирүүнү таратыш үчүн. Себеби алар сурап атты, эсептеп атты кайсыл жака ооп кетсе экен депчи. Анан эртеси күнү ошол түштөргө жетип, жанагы жолго элдер чыгып, военный техникалар өтө албай, президенттин тирүү экендиги, бийликте экендиги, өзүнүн күчүндө экени, берки төңкөрүш жасайм дегендердин ниети ишке ашпай калганы көбүрөөк белгилүү боло баштаганда, ан диний жамааттардан чыкты, биз өкмөттүн жанындабыз депчи. Мен муну чын ыкластуу, ак ниеттүү бир билдирүү деп эсептебедим. Мыйзамды сыйласа, мыйзамга бир сый урматы болсо, элге, жерге, адамдардын ички дүйнөсүнө чындап бир сый урматы болсо, башында эле позициясын белгилүү кылыш керек болчу. Же болбосо такыр мен бир диний тарап мамлекеттин ал жактамын, бул жактамын дебейм эле деп коюш керек болчу. Анан биз өкмөттүн жанындабыз деп кийин айтты. Муну эмнеге айтып атам? Эгер жамаатка бөлүп, күчтөндүрүп алып деле сонун бактылуу болуп бейишке киргенге жарышып жашайбыз десе, Кудай сактасын, бир күн учурдагы шайлоо менен келген, бул эмес, жалпы эле бир мисал айтып атам да, шайлоо менен келген бийликти биздин шейхибиздин түшүнө пайгамбар кирип айтыптыр, басып алгыла дептир. Басып алсаңар сооп болот, себеби булар туура эмес башкарып атат, силер келип башкарсаңар Алла Тааланын максат муратына ылайыктуу бир башкаруу кылган болосуңар деп түшүндө айтыптыр. Так что биз даярданып туруп төңкөрүш жасайбыз десе, айталы бул шейхи муну сөзсүз түрдө оюнан чыгарат, себеби реалдуу мындай болушу мүмкүн эмес экенин биз билебиз. Бул шейхтин аркасында айталы 100 000, 200 000 потенциалдуу бир адамдар бар. Анын ичинде мамлекеттик кызматтарда, рычагдарда таасири бар адамдар бар. Мисалы, коомдук бир талкуу жарата ала турган, ой пикири менен коомду мындай багыттай ала турган кишилер бар, мисалы айталы. Бул мамлекеттүүлүк үчүн, демократиялык бир башкаруу үчүн, ушу мамлекеттүүлүк, демократия десе балким түшүнбөй баягы динге каршы деп түшүнүшү мүмкүн да. Жалпак тил менен айтайынчы, элдин бакубат жашоосу үчүн, ынтымакта, гармонияда жашоосу үчүн бул чоң коркунуч. Бир кишинин ой пикири менен 200 000 кишинин кандайдыр бир туура эмес бир агымга кирип кетиши. Андыктан шейхке ишенбегиле, молдого намазды мынтип окусам болобу деген жерин сурагыла, бирок бийликти төңкөрсө болобу, же аялым башына койсом болобу деген темаларда, бул экинчи кишини кызыктырган маселелерде сен мээң ичи менен гана издеп табышың керек. Жана эртең Кудайдын алдына барганда дагы молда айтты го деген шылтоо болбойт ал жерде. Молдоң айтса болуп турганда сени кечирип койдук, биз молдо менен өзүң менен эсептешип алабыз деген нерсе болбойт. Себеби Кур'ан-ы Каримди кааласа кайра мындай кайталап окуп көрсүн. Ар ким бул дүйнөдө кылган эткенине керт башы менен жооп берет. Себеби өзүнө берилген акылдан улам. Бул өзү дагы керек болсо жамааттык түшүнүккө каршы бир жамааттык түшүнүктүн исламга көп деле бир мындай тиешеси жок экенине апачык бир далилдерден бирөөсү. Эгер чындап эле чын ыхластуу болсо, мен мусулман болгум келет, Курандын ичиндеги айтылган нерселерди мен туура түшүнүп, ушуну туура кабылдап жашаганга бир мусулман катары милдеттүүмүн деген чын ыхластуу, чын ниеттүү болсо адамдар, мен бирок көпчүлүк мусулмандардан бул өзгөчөлүктү көрө албай келем. Өмүрүндө бир дагы мисалы Куран деген китептин ичинде маани маңыз эмне болуп атат, ал эмне деп атат, Кудай өзү эмне деп атат деген нерсени кызыккан дагы эмес. Ошол бир молдого катуу байланып алган. Ушул баарын жакшы билет турбайбы деп туруп, ошону мисалы ээрчип кетип калган. Жана ошондой адамдардан топ куралат, жамаат куралат. Жана бул
тилекке каршы коркунучтуу нерсе. Жана бир мурунку сурооңузда айттым, бул реалдуу нерсе, биз мунун алдын ала албайбыз. Бирок коркунучтар бар. Бул коркунучтар ишке ашып кетпеш үчүн жана дагы айтып өткөндөй мамлекеттик ошол нормалар, мыйзам күчүндө иштеп турса, буюрса проблема болбосо керек деп ойлойм. Ошол жамааттар бир четинен өзүнүн эле мындай жамааттык ишеничин эмес, ошол жамааттын жаралган өлкөсүнүн дагы кандайдыр бир идеясын, таасирин өзүндө ташып, биздин өлкөбүзгө жайылтуу аракети да көрүлгөндөй да. Сөзсүз Ар түрдүү көз караштар чындыгында. Ошого каршы кыргыз эли кандай иммунитет иштеп чыгышы керек? Ошого кантип каршы эгерде күрөшүү керек болсо, кантип туруштук бере алат ошол нерсегечи? Бул бир улуттук идеология пайда кылууга байланыштуу нерсе. Эң эле башында биз могул жерден башташ керек болуп атат. Дин менен каада салттын, улуттук баалуулуктун карым катнашы кандай болуш керек эле депчи. Көп подкасттарда, интервьюларда айттым муну. Бизде аалым деп таанылган кишилер, менин оюмда аалым эмес ал кишилер, жана буга далилдерим бар. Кандай далилдер? Ошого да токтоло кетсеңиз. Аалым деп мисалы бизде ким аалым десем 3-4 кишини эсептейт. Анан булар бизден ошол жергиликтүү аалым. Мисалы мен айтат, сен сүйлөбө, сен өзүнчө Түркиядан окуп келип алып, анан кийин түрктөрдүн саясатын неме кылып дейт. Өздөрү аалым деген кишилердин бирөөсү мисалы Египетте окуптур. Ал үчүн андай коркунуч жок, мисалы Египеттин мындай мамлекеттик саясаты. Маселе ошондо болуп жатат да, биздин аалымдарыбыз дагы кайсыл өлкөдөн келсе, ошол өлкөнүн исламий түшүнүгүнө жакын өзүнүн ишмердүүлүгүн жүргүзгөндөй да. Ошондой барбы байланыш? Окуп келген жери менен сөзсүз түрдө. Анан бул жактагы сөзсүз түрдө бар. Азыр 2 суроо болуп калды. Биринчисинен баштайлы. Аалым деген статусту алыш үчүн орток бир критерий жок экен. Мен изилде окуп көрдүм. Тарыхтын белгилүү доорлорунда, белгилүү географияларда башка критерийлер коюлган. Бирок орток бир критерий жок. Бизде бул киши аалым эмес деп туруп, элдин көзүндө жанагы аалым болгон 3-4 киши ошол критерийлердин баардыгына стандартты бирдей жооп бербейт. Мисалы, бирөөсү Египеттен окуп келди, бирөөсү Саудиядан, бирөөсү Пакистандан. Биз булардын ой пикирлери, ой жүгүртүүсү, диний билими бирдей деп айта албайбыз биз. Диний көз карашы бирдей деп айта албайбыз мисалы, биринчиден. 2. Эл ушул нерсени так түшүнүш керек. Диний кооз сүйлөп, элдерди ыйлатып койгон, көп адамдын оозун ачыра койгон киши аалым эмес. Риторик булар. Сонун сүйлөшү мүмкүн, жагымдуу кылып, адамдардын сезимдерине тие турган кылып сүйлөшү мүмкүн. Бирок бул деген сөз терең билимден келген бир мөмө деген мааниге келбейт. Ибн Руштун бул Европа тарыхында дагы өзүнүн сапатын далилдеген ислам аалымы. Окушсун. Фасул Макал деген бизге жетип келген бир эмгеги бар. Ошол жерде диний адамдардын даражасы мондай 4кө бөлүп койгон. Аалым, ариф эң үстүндөгү киши. Билими менен жана ошол билимин, акылын өзүнүн кишилигине, характерине сиңире алган киши бул аалым. Терең билимдүү жана терең кишиликке, характерге ээ адам бул аалым. Анын ылдыйында мондай кетип туруп, өдөдөн санаганда үчүнчүсү бул риторик. Кооз сүйлөйт, жагымдуу сүйлөйт, кааласа өзүн билимдүү көрсөтө алат, кааласа өзүн интеллектуал көрсөтө алат. Бирок түбүндө пайдабал жок. Мен неге жок деп атам? Бүгүн билимди биз ченеп ала турган, өлчөп ала турган бир канча критерий бар. Бир учурларда медресе критерий болчу. Медресе ал учурларда исламдын алтын доорун жашаган учурларда бүгүнкү университетте билимдин очогу дей турган болсо, Кыргызстандагы университеттерди айтпай атам. Жалпы бир идеалдуу бир университетти элестетип туралы азыр. Медресе ошол ролду аткарган. Бүгүн ал жок. Актуалдуулугун жоготту.
Анда бүгүн биз дүйнөдөгү эң күчтүү бир канча университетти эсептейли, мисалы Гарвард болсун же Оксфорд, Йейл университети же ар кандай бөлүмдөрү болуп калышы мүмкүн. Сиздер алым деп аткан кишилердин бир макаласы чыктыбы, мисалы ошол жерде бир китеби жарык көрдүбү же ошол интеллигенциянын ичинде талкуу жараттыбы бир ой Жаратышы керекпи пикир? ошол алымдын? Ошондо алым десе мүмкүн. Өмүрүңдө бир китепти, бир илимий китеп кандай болот экен деп ачып бир жыттап көрбөгөн бир адамдарга келип, мисалы мектепти, Кыргызстандагы мектептерде болгондо дагы эптеп септеп бүтүп, жанагы мектеп жөнүндө кандай элестериң бар, эмнени айтып бересиң десе, коридордо мушташканбыз, анан кийин баягы сабактан качканчы деп жүргөн адамдардын тобун кыргызча айтканда ээритип койгон, оозун ачырып койгон, аларга аябай жакса, бул бир критерий болбош керек да, муну түшүнүш керек. Биз өзүбүз канчалык билимдүүбүз, анан бул билимдүү, бул билимсиз деп мындай бөлүп караганга деш керек болчу да, мисалы үчүнчү. Андыктан биздикилер риторик, алым эмес. Менин көз карашымда жок эле дегенде. Эми келет атабыз экинчи суроого. Башка өлкөдөн окуп келсе, ошол өлкөнүн кандайдыр бир маданий кызыкчылыгы жыттанып калабы, ошол жерде саясий кызыкчылыгы жыттанып калабы, ошол жактан окуп келгендей болуп калабы? Ооба, бул бир факт. Жана бул нерсеге мындай зирек туруш керек. Менин жеке пикиримде баары эмес, араб өлкөлөрүнөн келген ошол коомдук бир баланста дейм, ой пикирдик баланста салмагы бар кишилер арабизм, араб улутчулдугу жыттанып калган учурларын сезген деймин. Мисалы сүйлөгөндөрүнөн, айткандарынан, Мисалы кандай жазгандарынан. формада чыгат ошол? Мисалы бир ачык формасын айта турган болсок, шариятка салт-сана баш ийиш керек. Эгер каршыгы келип калса экөө, салт-санага шарият баш ийбейт деген толугу менен балким өзү паркындабы, паркында эмеспи, эмне деп айтып атканын билбейм. Бирок бул араб улутчулдугунун, араб маданиятынын башка коомдорго үстөмдүк жасагысы келген бир кадамынын учкундары деп ойлойм. Себеби жана айтканыбыздай, шарият бул дин эмес. Дин ислам жөнүндө сөз кыла турган болсок, Кур'ани Каримдин ичи Алла Тааланын гарантиясындагы нерсе, буга эч кимдин каршы чыкканга бир мусулман катары акыс укугу жок. Муну түшүнөм. Шарият сөзсүз түрдө бир аалымдын, бир канча аалымдын, анын окуучуларынын ой пикири аралашкан, чечмелеген трактовкасы, алардын чыгарган тыянагы. Демек, бул жерде субъективдүү ой пикир аралашты деген сөз. Дал ошол себептүү бир Кур'ани Каримден, бир Мухаммед пайгамбардан ондогон жүздөгөн шарият жаралып атат. Анда эмне үчүн сиздин жаратып койгон шариятыңыз, башкача айтканда, Куранды мен мындай түшүндүм, сен да ушундай түшүн дегенде, балким мен түз окусам муну башкача түшүнөттүрмүн. Неге сенин түшүнүгүң аралашкан жерге мен өзүмдүн салт-санаамды салып беришим керек, же улуттук баалоомду салып беришим керек мен, мисалы үчүн. Бул башка өлкөдөн окуп келген диний лидерлердин сөзсүз түрдө ошол балким өздөрү паркында же паркында, буга мен дагы кошулуп, мен аалым эмесмин, окуп келген адам катары айтып атам. Эгер менин дагы айткандарымда түркиялык түрктөрдүн маданияты жыттанып атса, ошолордун саясий, маданий бир кызыкчылыгын, бир үстөмдүгүн элге сиңиргим келип аткандай нерсе сиздер байкасаңыздар, коркутпой четке кагыңыздар, капачылык жок, күнөө дагы болбойт. Бул менин жаңылыштыгым болот, эгер мен ушундай кылган болсом. Бирок муну тиги тырнакчанын ичиндеги аалымдар дагы чын ыкластуусу айтып коюш керек, ушинтип. Түшүнүктүү. Чындыгында. Мен бир аз бир нерсе улай кетейин. Ооба. Иса пайгамбарды христиандар мисалы Кудайдын баласы деп билишет да. Кур'ани Каримде бир кызык аят бар. Эртең дейт Иса пайгамбар Алла Тааланын алдына барганда, Алла Таала Исадан сурайт дейт, бул Кур'ани Каримдеги пассаж. Эй Иса, эй Мариям оолу Иса, сен мен
Кудаймын деп айттыңбы өзүңдүн үммөттөрүңө десе, ал жооп берет дейт: жок, мен антип айткан жокмун, антип айтсам сенин кабарың дагы болмок мындан. Бул эмне деген сөз? Эгер мен татыктуу эмес позицияда көрүлүп калсам эл тарабынан, тек кой ошентип ишене берсин, мен бул жакта курутуп ура берейин деп өлүмүш болуп, анан аларга ошол эл мени көргүсү келип аткандай формада чыгып, менден уккусу келип аткандай демагогиялуу, пайдасыз сөздөрдү айтып, алар мени диндар көргүсү келсе диндар болуп көрүнүп коюп, зато алардын сый урматын, вниманиясын өзүмдүн бизнестериме колдонуп жүрүп барып өтсөм, мен Кудайдын алдында жооп берем. Себеби мен ал позициядагы адам эмесмин да. Мисалы, мен аалым эмесмин, бирок мен аалым деп көрүп алдым мисалы. Мен аалым эмесмин деп айтып коюшум керек. Же болбосо биз изилдеп чыктык, мисалы, пайгамбардын ошол небере чөбөрөлөрүнөн экенбиз, пайгамбардын тукумунан экенбиз го десек, мисалы үчүн, анан бир чынжырча мынжырча окшоштуруп бирөөлөр элге жайып берсе мисалы. Мен мисалы пайгамбардын укум тукумунан эмесмин да. Анан макул, мени ошентип биле бергиле, анда ооба пайгамбардын тукумумун деп отуруп албай мен мисалы. Жок, мен андай эмесмин деп айтышым керек. Мен эмнени айтайын деп атам? Керек болсо өзү жөнөткөн пайгамбарды убагы келгенде жоопко тарта турган Алла Таала аалым эмес болуп туруп, менин билимим терең эмес, ага жетпейт менин билимим деп, силер мени ээрчибегиле, мени угуп койгула, керегин алгыла, керек эмесин албагыла. Өзүңөр окугула, изденгиле, балким силер менден дагы күчтүү бир туура түшүнүккө ээ болушуңар мүмкүн, мээңерден улам, эмгегиңерден улам деп айтып койбой, ооба биздин эле жамаатты ук, менин маселелеримди ук, анан сизден башка дагы Элмурат Кошкор уулу деген чыгып атат, укпагыла аны, ал силерди адаштырат десе, терең түшүнүккө ээ болбой туруп, аалым эмес болуп туруп, мен кайталап айтам, менин көзүмдө аалым эмес жана буга аргументтерим бар. Булар Кудайдын алдында жооп берип калышы мүмкүн, менин оюмча. Түшүнүктүү. Сиз өзүңүздүн сөзүңүздө, ойлоруңузда билимге өтө катуу басым жасайт экенсиз. Чындыгында акылга, билимге ошол биринчи орунда болуш керекпи депчи. Мен да буга кошулам. Чындыгында билимдүү коомдо жашаган дин дагы, түшүнүгү дагы радикалдуу эмес, экстремисттик эмес, жанакындай адеп ахлакка басым жасаган бир жакшы коом болобу деймин да. Эмпатия жасай алган, толеранттуулук менен түшүнө алган бир, ошондо гармония жасалат. Албетте биз коомбуз, ар кандай түшүнүк, ар кандай маданиятка малынган адамдар менен жашайбыз, бирок биз жашай алабызбы деп? Гармония жаратуу. Жанакы биз айтып кетпедикпи, ар кайсы өлкөдөн окуп келишип, ошол өлкөнүн да идеологиясын ташып жүрүшөт депчи. Ошол нерсе кантип туруштук берсе болот? Өзүбүздүн мамлекетибизде окутушубуз керекпи ошол диний адамдардычы? Бул биздин мамлекетте кимге окутабыз мисалы үчүн? Ал да чоң суроо. Алар өзү сырттан окуп келгендер болуп атса мисалы үчүн. Биздин жергиликтүү окутуучуларыбыз болушу мүмкүн, мугалимдерибиз, мисалы устаздарыбыз дегенде. Алар кайсы китептерден үйрөндү бул маанилүү? Андыктан бул жер жанагы тоопу жумурткабы дегенге окшоп кетиши мүмкүн. Менин жеке пикиримде, жана ошол суроого сүйлөп атып башка жака бурулуп кетип калдым. Каада салт улуттук баалуулук менен шарияттын катышын туура коюп алышыбыз керек. Ич бир учурда каада салт шартсыз түрдө шариятка моюн сунуп беренге милдеттүү эмес, жана муну диний лидерлер биринчи түшүнүш керек. Жана сүйлөп атканда ошого жараша сүйлөш керек. Себеби көп адам аларды угуп атат, көп адам алардан түшүнүк алып атат дегенде. Эгер биз, мен жазган китебимде барбы экен жокпу экен билбейм, же макалаларым бирөөсүндө болсо керек, мен мындай бир автордук сөзүм бар. Таза кыргыз анан мусулман болмоюнча бейишке кирбейсиң дегенчи. Эгер мен бир арабты канчалык, арабтын диний жашоосун көрүп туруп, ошону канчалык туурасам, көп сооп алам десем, мен бейишке кирбесем керек мисалы. Же бир түрктөр, демек түрктөр жакшы түшүнүптүр деп туруп аларды ээрчип
ошолорго окшошом десем же бир канчалык пакистандык бир аалымга өзүм ошончолук окшотсом бейишке кирем десем бул туура эмес деп ойлойм. Бейишке кирбейм башкача айтканда. Андыктан биз кантип туруштук бере алышыбыз мүмкүн? Баары өзүн өзү сүйүүдөн башталат деп ойлойм. Кыргыз катары биз өзүбүздү сүйө турган, сыймыктана турган, барктай турган деңгээлге чыгышыбыз керек. Мунун дагы эң эле башында жанагы улуттук баалуулук, нарк насил өзгөчө эң маанилүү сөздөрдөн бирөөсү. Бул нарк насил мен үчүн баалуу жана мен муну сактап урпактарга өткөрүп беришим керек деген бир түшүнүк ар бир кыргыздын мээсинде жашамайынча буну бир ушундай бир идеология жаратыш керекпи же бар идеологиябызды кайра күчтөндүрүш керекпи билбейм. Ошол түшүнүк мээге отурмайынча биз бул күрөштө утуруп коебуз деп ойлойм. Теология факультети же диний билим боюнча мен мындай бир оюм бар. Бул биринчи кесип же биринчи билим болбош керек, экинчи болуш керек деп ойлойм. Теология окугусу келген же диний билим алгысы келген адам сөзсүз түрдө биринчи бир университетте окусун, жакшына университетте. Анан окусун. Себеби 11-классты бүтүрүп алып келип туруп эле медресеге же бир теология жаатына киргизип койсок, мектептеги билим деңгээлин жана айттык да. Башка мисалы бизде азыр ушундай эле башка жакшы престиждүү университеттерге, факультеттерге өтө албай калып туруп, анан келип теология отуруп алган же болбосо медресеге кирип алганчы, андан көрө акыреттин камын кылайлы дегендей. Бул эмне кылып атат? Көргөзүп атат. 11-класста сенин бир кыргыз катары, бир толук кандуу бир киши катары нарк насил, каада салт, тарых деген кыргыз иденттүүлүгү деген түшүнүк сенде калыптанып элек болгон болот. Анан эле келип туруп медресеге кирсең же теология факультетине кирсең, Мухаммед пайгамбардан баштап туруп араб сахабаларын мактап кирсе мисалы, окуйбуз, адам эмес турбайбызбы? Чыныгы мындай туура жашагандар, терең ой жүгүрткөндөр бул жакта турбайбы деп туруп эле жанагы өзүнүн ичиндеги бош көңдөйдү иденттүүлүк толо элексе баарын жанагы дезинформация менен толтуруп туруп, анан ошол адамдар сөзсүз түрдө шариятка каада салт баш ийип бериш керек дей баштайт. Эки бир тууганын балдары үйлөнсө болот деп айта баштайт. Мисалы, баласынын атын Кудайкул деп эмес, Абдуррахман деп, Абдуллах деп кое баштайт. Хотя Абдуллах, Абдуррахман экөө тең Кудайкул деген сөз. Кудайдын кулу. Котормосу мисалы. Же кызынын атын Акылай деп эмес, Сафия деп кое баштайт. Сафия Акылай деген эле сөз ба. Акылмандуулукту сүйүү деп которобуз го философиядагы. Акылай деген эле сөз мисалы. Акылай эмес, Сафия мисалы үчүн. Атын өзгөртө баштайт анан кийин мисалы мен атын ким десе атым Айбек, бирок сүннөт атым Билал дегендей мисалы үчүн. Не кереги бар эле мисалы мен Айбек катары бейишке кире албайм эгер такыба адам болсом. Кудай мени Алла Таала Айбек катары сүйбөйбү. Кыргыз кылып жаратса, атам апам мага Айбек деп ат берсе, бул нормалдуу нерсе. Мен ушул Айбек атым менен деле такыба болуп жашасам, жакшы жашасам, ошол сахабалар менен эле жарышып бейишке кире турган деңгээлге деле чыгышым мүмкүн да. Бул неден пайда болуп атат? Кыргыз иденттүүлүгү, кыргыз нарк насили бизге сиңбей туруп диний жакка киргизип жүрсөң баланы. Ошон үчүн айтам, экинчи кесип болуш керек. Биринчи бир жакшылап бир филология факультетине барып бир окуп, тарых факультетине кирип бир юрист болсун, бир окусун, университет жалпы бир билимди алсын. Бул медицина окусун, бир аз ошол учурларда жанагы жок эле дегенде так 23 жашында университетти бүтсө, мээси бир аз бышып, бир аз тажрыйба, аркы беркини көрүп, салыштырганга, критикалык ой жүгүрткөнгө мүмкүн боло баштайт. Медициналык чындыктардан бирөөсү стратегиялык ой жүгүртүү жана узак убакыттуу план жасоо, критикалык ой жүгүртүүнү камсыздаган мээнин бөлүгү префронтал кортекс. Бул могу пешененин аркасындагы мээнин бөлүгү. Мунун эң тездик менен өнүккөн периоду 18-23 жаш. Дал ошол себептен 18-23 жаштын ортосунда жанагы айрыкча Европада жанагы баңы заттарына берилип кеткен, туура эмес кадамдарга кирип кеткен балдар көп болот. Жана университетте бөлүм өзгөрткөндөр көп болот. Ушу биринчи, экинчи курста. Неге? Туура эмес тандап кирип алыптым, кийин басып жетип калды. Көрсө мен булга эмес, бул кесипке кызыгат экенмин, аны кийин байкап калдым деген. Демек бул 18-23 жаштын ортосу аябай маанилүү бир жашта, бир индивид болуп калыптаныш үчүн, эркин ой жүгүрткөн бир адам болуп калыптаныш үчүн. Андыктан ошол
доорду өтө элек маалда болгондо дагы ага чейинки билими илең салаң, андан кийин диний билимге коюп койсок, бизде ошол ичинде бир бош көңдөй бар жана критикалык ой жүгүртүү мүмкүнчүлүгү өнүгө элек, толук өнүгө элек баланын колуна чоң нерсени берип, могу дипломду алына, могулардын баардыгын ахиретин калчай бер дегендей болуп калып атат да бул жагычы. Ошон үчүн мектепте 3 окуган адам азыр дамыллалардын көпчүлүгү да мисалы үчүн бир тажияда отуруп же бир диний бир мааракеде отуруп же кандайдыр бир чогулушта «Эй, урматтуу туугандар, мунуну моундай кылгыла, моундай кыла бербегиле» деп өдөңкү пердеден сүйлөгөндө өзүнө бир тубаса акыл көрдү, уялбай калды мисалы. Ойлош керек да, бул жерде менден билимдүүлөр болушу мүмкүн. Менден 10 эсе билимдүү адам, мен сыйлашым керек болгон адамдар болушу мүмкүн. Мен туура сылык бир тил менен айтышым керек деш керек эле да. Жок. Неге? Илимдин эң туу чокусун, эң тереңин сен мектепте 3кө бүтсөң дагы мен сага медресеге алып келип туруп 2 жылда берип коем деген нерсеге ишендирсең баланы. Баладан ошондой өзүнүн аддини билбеген, чегин билбеген, мурду асманда, бирок ошол мурду асмандалыгын диний бир кейипке ороп алган типтер чыгат. Абдан жакшы. Акыркы учурда дин жаатында аябай чоң талкуу жүрдү. Бул кабыл алынып жаткан мыйзам боюнча. Сиз дин таануучу катары тааныштыгыңыз болуш керек. Бул мыйзам мененчи. Кайсы мыйзам? Азыр жакында эле жогорку кеңеште 3-окууда кабыл алынып, президенттин кол коюусун күтүп жаткан жана дин жаатындагы мыйзамда эми көбүнчө жанакы таблиги жамаатка тийиштүү экендиги аябай чоң талкууга чыкты го. Жана көчөдөн көчөгө, үйдөн үйгө барып кыдыруусуна тыюу салганчы. Ошого кандай көз караштасыз? Мен түз көз караштамын. Мурдатан бери эле айтып жазып эле келаткан нерселерим булар. Дин иштер комиссиясынын мурдагы Дин иштер комиссиясынын директору менен мисалы үчүн ошол учурда менин китебимди чыгартпай койгон үчүн мындай жакшы мамилем жок болчу. Жок эле дегенде бир негативдүү көз карашта болчу. Бирок буга карабай Дин иштер комиссиясы менин билишимче бул мыйзамды көтөрүп чыкты. Туура кадам деп бааладым. Туураны туура деш керек себеби мен үйдө отурсам, мен дарбазамды такылдатып анан 2 мүнөт убактыңызды алсак болобу? Биз сизге азыр ааламдын сырын айтып коебуз, туура жашаштын деп мен тынчым алышын мен каалабайм. Бул эч ким буга укугу жок. Жана айтпадыкпы? Демократиялуу өлкөдө менин эркиндигим сиздин эркиндигиңиздин чегине жеткенде бүтүш керек. Анан бирок бул дааватка, таблиг жамааттын ишмердүүлүгүнө бир операция, буга каршы чыгуу бир операциясы катары кабыл алынбашы керек. Себеби ошол үймөй кыдырганга тыюу салайлы, бирок ошол эле учурда интернет булаттар аркылуу, китеп, журналдар аркылуу, газеталарга жазсын, соц тармактарга мындай сапаттуу контент жасап, диний түшүнүктөрүн айтып бөлүшкөнгө мүмкүн деген жери жанагы бул таблиг жамаатына каршы бир кадам жасалып атат деген каршы чыгууну актуалдуулугун жоготот деп ойлойм. Себеби эгер беркинчисин кошуп тыям десе, анда бир кооптонсо болот же бизге эмне каршы болуп атабы деп кооптонсо болот эле да. Бул таблиг жамаатынын бир айтып кете турган нерсе, таблиг жамааты бул ислам эмес. Таблиг жамааты бүгүн толугу менен биздин жашообуздан чыгып кетсе деле бул ислам чыгып кетет деген маани эмес. Таблиг жамааты орто эсеп менен 120 жылдын тегереги, 120 жыл мурда башталган. Коркпоңуздар, 120 жыл мурда дагы ислам бар болчу, андан мурда дагы ислам бар болчу. Жашап келди, коомдон коомго өттү, доор өзгөрттү, кылым карытты, бирок жашап келатат. Андыктан бул бизде ошол дин десе ислам десе таблиг жамаат түшүнүп калган адамдар бар. Андай эмес. Таблиг жамаатынын ишмердүүлүгүнө бул балта чабуу дагы эмес. Таблиг жамааты ошол ишмердүүлүгүн улантам десе, интернет булактар аркылуу массалык маалымат каражаттарына сапаттуу макалалар жазып, сапаттуу маектерди куруп дагы таратып берсе болот. 120 жыл чамалуу эсеп менен мурда башталды. Индиянын Мавад провинциясынан башталган. Ал учурда Индия Англиянын колониясы болуудан кутулуп, өзүнчө бир эркин мамлекет боло баштаганда бир топ бизде дагы эгемендүүлүк алгандагы мындай
бир топ бытырандылык, бир топ кайрадан бир мындай бир калыбына келүү процесстери болгон да бир топ жаатта. Но ошол учурда Мухаммед Ильяс Кандыклеви билишимче түптөөчүсү бул киши Нават провинциясында мусулмандар эле эмес, мусулмандардан башка дагы топтор жашаган, диний топтор. Бирок салыштырмалуу түрдө тилекке каршы эң кедей, кембагалы, мындай ал тургай тамак жегенге дагы проблема боло баштаган катмар мусулмандар болгон. Жана ал ошол күнүмдүк тиричиликтен улам, анын үстүнө Индия эми колония болгондон чыгып өзүнчө мамлекет болуп атат, көңүл бурган эч ким жок дегендей. Тиричиликтин айынан улам диний баалыктар унутула баштаган ошочу. Муну Кандыклеви сезген, кандайдыр бир деңгээлде бул мусулман баалуулуктары, мусулманчылык кармалып калыш керек да, ушинтип эле биз эле тарых барактарына жок болуп кетебизби, сиңишип кетебизби десе, колунда эч кандай бир инструмент жок. Мисалы бир чоң мечит куралы дагы, ошол жерге чакыралы, же болбосо атайын мектептерди куралы, ошол жерге окуталы. Эчтеке жок. Себеби эң кедей катмарлардын бирөөсү мусулмандар болгон тилекке каршы. Анан не кылабыз анда? Чыгабыз дагы. Башка колдон эчтеке келбейт, бир центрибиз дагы жок. Анда биз эшик-мешик кыдырып, жок эле дегенде ошол баягы ишеним негиздерин, ыймандын шарттарын, адеп ахлактуу болуу, бул динде орду кандай, эң керектүү бир эң негизги бир канча нерсени болсо дагы айтып калалы. Себеби мусулман деген бул жердеги катмар жок болуп кетпеш керек деген максат менен башталган. Жана эшик-мешикке кагып айта баштаган. Бул эми аналогиялык түрдө, салыштыруу түрдө могу нерсени айтып коюш керек эле. Эгер Мухаммед Ильяс Кандыклевинин учурунда материалдык мүмкүнчүлүгү болсо, буга мамлекеттик саясат туура келсе, ошол күнүн шарттары туура келсе, керек болсо мисалы бир телевидение аркылуу, радио аркылуу же гезит аркылуу жаратканга мүмкүнчүлүгү болсо, аны таштап туруп анан мен муну көчөмө-көчө кыдырам десе, бул Мухаммед Ильяс Кандыклевинин тандоосу болмок албетте. Аны түшүнсө болмок. Ал учурдагы шарт ушуну керек кылган, мисалы шарт ушуну шарттаган, мындайча айтканда. Себеби башка жолу жок болчу. А биз бүгүн колубузда интернет бар, китеп жазуу мүмкүн, журнал жазуу мүмкүн, гезит аркылуу, социалдык баракчалар аркылуу ар кандай диний билим берүү борборлорун курууга, сапаттуу билим берүүгө мүмкүнчүлүк бар. Демек, бүгүнүн шарттарында эң сапаттуу диний агартуу кантип жүрсө, биз ошону тандашыбыз керек. Бул эң туурасы болот. Негизи конокторубузга подкасттын акырында бир нече блиц суроолорду биз беребиз. Бирок сизге бир эле суроо бергим келип жатат. Көбүнчө карасам дин бузар деп айткандар көп экен, сизге качан ислам динин кабыл алат деп айткандар көп экен. Ушул нерсенин баардыгын эске алганда, сизге менден бир суроо, кыска суроо, ошого жооп берсеңиз. Кудайдын алдына барганда сиз эмне дейсиз? Кудайдын алдына барганда Кудай кандай суроолорду берсе, нелерди талап кылса, ошолорго жараша мен бул дүйнөдө жашап өткөндөрүмө эсеп берем деп ойлойм. Муну Кудайдын туу күнү ар күнү эстейм бул нерсеничи. Ошол неме менен жашайм. Анан дин бузар, Америкадан акча алат, Израилден акча алат. Как будто биздин диний сфера бузулбай сопсонун турат, мен бузуп атам да. Кебетени көрүп атабыз. Анан ошо качан мусулман болот, бул муну өлтүрүп салса деле болот, бул уже мусулман эмес дегендер бар, мисалы үчүнчү мага. Мен бир эле жыйынтыктап сөз айтайын. Мен эгер мусулман эмес болсом, Кыргызстанда мусулман жок анда. Достор, Кудай бизге акылды берген, башыбыздын ичиндеги суюктукту эмне үчүн
суроо бериш үчүн, талкуу кылыш үчүн, чындыкты издеш үчүн, акылды жүгүртүш үчүн, мындайча кыргызча айткандачы. Ошол себептен улам дагы биз бүгүнкү подкастты уюштуруп, мүмкүн сизге жакпаган ойду айтып жаткан Элмурат мырзаны чакырдык. Жагабы, жакпайбы, сизге бул өзүңүздүн чечимиңиз. Кандай болсо дагы оюңуз менен, пикириңиз менен бөлүшүп коюңуздар. Чоң рахмат сизге келгениңиздер үчүн. Сиздерге да рахмат. Ийгилик каалайбыз. Пайдалуу, жакшы бир платформа түзүп ушул иш-чараны уюштуруп атасыздар. Сиздерге да рахмат. Ооба. Ар түрдүү талкуулар керек. Чындыгында биздин коомгочу бир багыттуу көз караштын өкүм сүрүп калышы бул туура эмес деген ойдомун да. Буну тарых бир канча жолу зыяндуу экенин далилдеди. Ар тарабынан карап анализдеп өзгөчө дин темасынчы. Чоң рахмат сизге. Ишиңизге ийгилик каалайм. Рахмат.